Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Борбордук телеканалдагы кабарларды көрүп жатасыздар. Сиздер менен мен Элмирбек Нурбек уулу, саламатсыздарбы? Нарын облусунун Ат башы районунда 6 тоо эчки өлтүрүп, этин алып келе жаткан жаран кармалды. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, ал бүгүн 3-октябрга караган түнү Ат башы районундагы Босого экологиялык көзөмөл өткөрүү пунктунан кармалган жаран Ат башы районунун Баш Кайыңды айылынын тургуну. Анын жанынан 6 тоо текесинин эти табылган. Окуя болгон жерде акт түзүлүп, топтолгон материалдар кошумча иликтөө үчүн укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилген. Бирок жакын арада эле мексикалык турист өзүнүн Instagram баракчасына Кыргызстандан аңчылык кылганын киргизген. Сүрөттөрдө тоо теке жана жолдоштору менен бирге тоо текелердин мүйүздөрү менен түшкөнүн көрүүгө болот. Ал Кыргызстанга биринчи жолу аңчылык кылганын, 4000 метр бийиктикте жүргөнүн жана сүрөттө Орто Азия тоо текеси экенин белгиленген. Окурмандардын көпчүлүгү бул жорукка нааразычылыгын билдирип, жоопко тартылса экен дешкен. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөлдөө министрлиги эч кандай маалымат берген эмес. Гималайдагы биринчи кыргыз улуттук экспедициясы Манас сулуу чокусунун деңиз деңгээлинен 8156 метр бийиктикке багындырды. Бул тууралуу кыргызстандык альпинист Кадыр Сайдылкан өзүнүн Instagram баракчасына жарыялады. Кыргызстандын биринчи командасы Манас сулуу тоосун багындырып, чокуга саат 8:00 чейин чыкты. Экспедициянын бардык мүчөлөрүн куттуктайбыз деп жазган экспедициянын мүчөсү Илим Карыпбеков Кыргызстандын желеги тоонун үстүндө көтөрүлгөнүн билдирди. Мындан тышкары катышуучулар саммитке Манас эпосунун 3 килограммдык томун алып барышкан. 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Кыргызстан жалпы 58 медаль жеңди. Маданият, маалымат жана спорт жаштар саясаты министрлигинен билдиришкендей, Кыргызстан спортунун 14 түрүнүн мелдештерге катышты. Спортчулар жалпы 58 медаль, анын ичинен 16 алтын, 17 күмүш жана 25 коло медаль утушту. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында көк бөрү боюнча курама команда финалдык беттеште 5-0 эсебинде Казакстандык курама командасын жеңип чемпион болушту. Мындан сырткары тогуз коргол жана кыргыз күрөш көрсөтмө оюндары болуп өттү. Туркиянын Изник шаарында 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары болуп өттү. Мелдештер 29 сентябрда башталып, 2-октябрга чейин уланды. 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Казакстанда өтөт. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги билдирди. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын эстафетасын казакстандык Маданият жана спорт министри Даурен Аббаев кабыл алды. Эстафетаны Туркиянын жаштар жана спорт министри Мехмет Мухаррем Касапоглу өткөрүп берди. Белгилей кетсек, кезектеги дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2024-жылы өтөт. Баткенде Тажикстандын куралдуу кол салуусунан талкаланган турак жайлардын ордун тазалоо иштери уланууда. Бул тууралуу өзгөчө кырдаал министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой, учурда облус боюнча 130дан ашык үйдүн орду урандылардан тазаланды. Калууна келтирүү иштерине 205 куткаруучу жана 70 техника тартылган. Министрликтин маалыматы боюнча Тажикстандын куралдуу агрессиясынан улам 640 турак жай зыян тарткан. Анын 423-ü жашоого такыр жараксыз болуп калса, 217 үй оңдоп түзөөгө муктаж. Өзбекстандын президентинин тун кызы Саида Мирзаева Самаркандка баргандан кийинки сүрөттөрүн социалдык тармактар баракчасына жарыялады. Сүрөттө анын апасы президенттин жубайы Зироат Мирзиева, сиңдизи Шахноза Умарова, инизи Миларишер Мирзиев, күйөөсү Өйбек Турсунов жана алардын балдары тартылган. Самарканд мен үчүн өзгөчө шаар. Анын сыйкырдуу аурасында мен жаштыгымдын жылдарын өткөрдүм. Мен бул жака кайтып келгенди жакшы көрөм. Бул шаар мага жагат. Бул жер заманбап таланттар өз өнөрлүк толук ачып бере алышты. Шаар өлкөбүздө коноктордун тартуунун жаңы жери деп жазган ал. Индонезиянын Ява аралыгында футбол беттеш учурунда чыккан башаламандыктан бери дегенде 174 киши каза болгонун жергиликтүү полиция билдирди. Дагы 11 кишинин жарааты оор экени айтылды. Түрдүү жараат алгандардын айрымдары ооруканада. Буга чейин 180 киши жараат алганы кабарланган. Индонезиянын Арема жана Персебая Субая футбол командаларынын беттеши 1-октябрда Маланг шаарындагы Канжурухан стадионунда өткөн. Арема 2-3 эсебинде утулганына нааразы болгон күйөрмандар футбол талаасына чуркап чыккан жана тыгында көбү тебеленип калган. Полициянын тополоону токтотуу үчүн көздөн жаш агызуучу газ колдонуу абалды ого бетер курчутуп
жиберген. Каза болгондордун арасында аялдар жана балдар, ошондой эле 2 полиция кызматкери бар. Индонезиянын футбол лигасы 1 жума ишин токтотту. Окуянын чоо жайы иликтенип жатат. Урматтуу Борбордук телеканалдын көрөрмандары, сиздер өлкөдө орун алган окуялар менен кабардар болдуңуздар. Биздин YouTube, Facebook, Instagram жана TikTok баракчаларында да көрө аласыздар. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.